Ар бир адам эртеги акыркы күнүн ойлоп, дүйнөдөн кайта турган күндү эстен чыгарбай, ошо күнгө дуа кыла жүрүш керек да. Баары бир эртеби кечпи келет башыбызга. Ким болбойлу? Аябай жакшы чоң сабак бар да мына баарыбызга. Угуп туруңуз кандай дейт. Алла Тааланын менмин деген сүйкүмдүү бенделеринин түсү канчалык бийик даражаларга жетпесин, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы, канчалык байлык, бийлик кадамын алдында болбосун, эч качан текеберленбейт, эч качан ошого бир алданып, өзүн билбей калбайт экен да. Бул Алланын сүйкүмдүү бенделеринин алардын сыпаты ушундай болот экен да. Канчалык улуу даражага жетип кетсе дагы, макулбу, магрур деп коет, баягы горур деп, өзүн ошо алдыры берген, менменсип, өзүн мындай боюн көтөрүп, андай кылбайт экен. Эми ар убакта ушул берилген немат алынып калбасын, же болбосо азайып калбасын деген коркууда жүрүшөт экен да. Алла Таала берген даража алынып калбасын, же азайып калбасын деген даражада жүрүшөт. Жана ошого дуа кылып жүрүшөт булар. Алла Таалам берген ички дүйнөнүн баалуулугу, сырткы дүйнөнүн нематтары, ички дүйнөнүн нематтары ушу өлүмгө чейин ушу турса экен, ушул. Өлүмгө чейин да туруп биякта турсун, андан көбөйүп турса экен деп дуа кылып турушат экен да. Азыр бизге Алла Таалам канча ички дүйнөнүн, сырткы дүйнөнүн нематтарын бердиби? Эми ушул менен кетип кетсе экен, себеп өлүмгө чейин көптөгөн нерселери бар. Ушу көбөйүп, жакшылыктары көбөйө берсин, нематтары азайбаса экен деп турат экен да. Бул пайгамбарлардын дайыма жүрөгүндөгү камы, ою, пикири ушундай экен да.